Assalamu alaikum. Facebook kolданıcılar, assalamu alaikum. Bağbanlar cemaati, salamasızlarбы? Kutmandı günüңүздөр менен бардыңыздар, тугандар. Эфирде бөлүшүп коюңуздар, тугандар. Канчалык көп киши кирсе, ошончолук маалымат жакшы таркайт да. Азыр өзүңүздөр билесиздер. Азыр Кыргызстан боюнча бардык жерде ошол жалпы республикалык тестирлөө жүрүп жатат да. Мына ушул тестирлөөдөн канчалаган биздин кыздарыбыз, балдарыбыз жакшы балдарды алып, анан жогорку окуу жайга пикир кылып атышат да. Каерге тапшырсам экен, кандай окууга өтсөм экен деп аракет кылып атышат. Мына ошолорго мен айтар элем, тугандар, мына азыр кадрлар, юристтер жетиштүү болду, экономисттер да жетиштүү, айтишниктер дагы, мугалимдер дагы, башка бардык кесиптин ээлери жетиштүү болуп жатат. Бирок азыр именно бизге агроном жок болуп атат да, агроном. Жакшы, сабаттуу, бар жокту түшүнгөн, жердин структурасын түшүнгөн, жер кыртышын түшүнгөн, мына ушул бактарактарды түшүнгөн, мал, жандык бардыгын түшүнгөн бизге мына ушул айыл чарба адистери керек болуп атат. Мына ушул айыл чарба адистерин өстүрүү үчүн азыр мына биздин мына Скрябина окуу жайыбыздын ушул эмеси, ушул билим деңгээли өтө мындай жетишсиз болуп атат да. Төмөн дегенден алысмын, бирок жетишсиз болуп атат. Азыр ушул кезде баягы Скрябинада окуп чыккан, мына ушул диплом алып чыккан дипломированный адистер мына азыркы биздин ушул требованияларга жооп бере албай атышат да. Биздин суроо талаптарга жооп бере албагандыгы үчүн азыр жакшы өзүн таппай ошол агрономдор башка бир эмеге адистикке өтүп кетип атат. Көп эле ошол дипломду алып эле үйгө немеге шкафка таштап атып эле кетип атат. Башка бир мамлекеттерге барып, ошол гастарбайтер болуп иштеп, мигрант болуп иштеп, мындай утурумдук, мындай тез акча таап, анан мындай бир кандайдыр бир жарышуу да бул. Адамдарга бир кандайдыр бир жарышуу келгендей, ошондой өңүт калтырып атат да. Бирок мен айтар элем, тугандар, агрономияга окугула. Агрономияга окусаңыздар, мына келечектин мына эң востребованный, жана анан кийин жакшы акча төлөй турган бул кесип, бул агроном болот. Барып себеби дегенде адам эч качан оозун тыйып кое албайт экен. Мына мисалы үчүн бензинсиз жашаса болот. Мисалы үчүн самолет менен учпай койсок болот, машина менен жүрбөй койсок болот. А бирок жебей кое албайбыз да. Мына ошол жеп ичкенди чыгара турган, ошол жакшы түшүм ала турган, таза органика түшүм алып, мына мисалы үчүн биздин базарларды толтура турган бул деген дыйкандар. Ошол дыйкандар болсо бардыгы эмне агрономго муктаж. Агроном жок. Мисалы үчүн эгинин зыянкечтерге жетирип берет. Агроном жок болсо ошону илдеттерге алдырып берет. Агроном жок болсо мисалы үчүн мына өз убагында сугара албайт. Ошентип мында кыйынчылык боло берет да. Ошон үчүн балдарыңарды агрономияга окуткула. Мына азыр Туркияда азыр набор кетип атат. Туркиянын Измир шаарына, Коня шаарына, ошол эки шаарга аябай сонун мына Коня университетине, анан кийин мына Измирдеги Эге университетине эки жерге набор кетип атат. Балдарды ошол жерге окууга жөнөтө алабыз, биздин колдон келет. Мына жакында Кудай кааласа Бишкекте бир офис ачабымын. Ачып туруп, мына ошол жерде балдарды окууга жөнөтөбүз. Ал жака окууга жөнөткөндө биздин окууларга караганда преимуществосы эмне дегенде, ал жерге барып окуган бала окууга серьезно относиться этет да. Ал жерде эме жок, баягындай немеге семестрге акча топтомой жок, зачетко акча топтотпойт ал жерде. Ал жерде билимиң гана. Ким билимдүү болсо ошол жерге барып окуп келе алат да. Ал жердин дипломун алганыңардан кийин силер келип туруп бул жерге мисалыга айтып коелу, мисалыга. Эгерде бир биоинженер болуп ошол жерде 5 жыл окуп келсе, ал жигит келет дагы
мына өзүнүн айылына эле бир 2 гектар жерге полукарлик кылып туруп бир 300 миң көчөт чыгара турган болсо, ошол көчөттү 2 эле доллардан сата турган болсо 600 миң доллар акча болот да. 600 миң долларды мисалы үчүн кандай десем, мигрант болуп барып туруп, гастарбайтер болуп барып туруп 60 жылда да таба албайт да. 60 жыл иштеш керек, чтобы 600 миң доллар табыш үчүн. И то балким 100 жыл иштешке туура келип калат да. А эгерде биоинженер боло турган болсо, ал келип туруп клубниканын мисалы үчүн 2 миллион көчөтүн чыгарып туруп, ошол көчөттү 50 сомдон эле сата турган болсо, эмне болот? 100 миллион сом акча болот да. Бул деген ошол биоинженерия бул деген акча табуунун эң бир сонун бир мындай усулу да. Мына кимде ким мисалы үчүн ошол бат байып кетейин, мынандай болуп акчаны жакшы кармайын, мынандай болуп баягы ата энеме жакшы жардам берейин деген акылдуу балдар болсо, мына ушул биологияны жакшы окусун. Кудай кааласа биз ошолорду эмне ошол Измирге окуга жөнөтөбүз. Измирге барып окуп келгенден кийин бул деген эң мына Кыргызстан боюнча эң суроо талапка ээ болгон адис болуп келет. Мына ушуну үйрөтүш керек. Азыр эми туура. Азыр мисалы үчүн мына мен ордумда бир саясатчы чыгып, баягы бир жок бир жалганды айтып, анан кийин же бир мисалы үчүн чоң иште иштеген бирөөгө асылып, анан мынтип күнөөлөп, анан кийин мен закондорду жаздым эле деп бир жалгандарды сүйлөп эме кылса, эфир толуп калат эле да кишиге. Поделиться эткендер да көп болот эле. Бирок мен андай кыла албайт экенмин. Мен силерге мына баягында чындыкты гана айта алат экенмин да. Абдулла Ташиевич чындыкты гана айтат дагы. Ошол элди мындай жакшы жашоого, мындай уурдабай, адал жашоого ушуга бир өңүттү мындай үндөө максатында силерге мындай аракет кылып жатам. Бирок чындыгында келгенде биз баягы ушундай башка бирөөлөргө окшоп популярный боло албайт экенбиз да. Эми Алла субханала тааланын астында жүзүбүз жарык болсо эле болду. Биздин негизги максатыбыз 4 кишини болсо дагы ошол жакка алып барып окутуп, биздин сөзүбүздү 4 киши болсо дагы угуп турса, бизге ошол эң чоң бир маанилүү бир иш чара болуп эсептелет да. Эми чындыгында айтканда азыр ошол айыл өкмөттөргө барсаңыздар, айыл өкмөттөрдө эң жаш агроном 50дөн өтүп калган да. Аны аркаман бир адам келбеди деп жалып атат да. Анан неге келбей атат десен, айлык аз дейт. Айлык аз, тигил бул дейт. Анан кийин мен ага суроо берем да, "Эй, таксыр, сиз агрономсуз ушул жерде. Эмне фикир кылып атасыз? Мына элдерге бир нерсе үйрөтүп, неме?" "Жок, мен дейт, ушул дейт, келем, элдер сураса айтып коем, сурабаса жок" дейт. Мен айттым, "Сиз биринчиден дедим, мына айлыгым аз деп отурасыз" дедим. Мына азыр мамлекет сизге жакшы немени түзүп берди. Жеке агроном деген эмени ачып берген да. Ошол үчүн агроном барып туруп өзүнүн услугаларын кадимкидей предлагать этиш керек да. Кирип эле, эшикти такылдатып кирип эле, "Ассаламу алейкум", "Алейкум ассалам. Дарактарыңызды бир сыйра көрүп койсом макулбу" десе, "Ким?" "Жок, мен дарагымды көрбө" дейт. "Көрө бер" дейт да, тура. Көрүп туруп эле, кирип туруп эле, "Мынага парша түшүптүр. Мынада щитовка бар экен, мода тиле бар экен. Мынада болсо ушундай мындай бир зыянкеч бар экен, мынанын тамыры ооруп атат экен, мындай кылыш керек" десе, теги киши айтат, "Буну кантип айыктырат" деген суроо берет да. Тура. Анан айыктыруу жолдору мынандай. Бир мисалы үчүн ошо кишинин үйүндө 50 дарагы боло турган болсо, 50 дарагына 100 сомдон мынча болот, 5000 сомго дарылап берем десе, анан кийин кошунусуна кириш керек. Ошентип өзүнүн акчасын ошол жеке агроном ошол жерде дары чачып, өзүнүн акчасын өзү чыгарса болот. Мына айылда мисалы үчүн зона кылып бөлүп алып туруп эле ошол жеке агроном бир портерди алыш керек арендага, бир бочканы сатып алыш керек, бир насос коюш керек. Мына айылдын бардык бир эле ошол көчөнү дарылап чыгып кетсе, ошол жерде эң эле аз дегенде 300-400 дарак болот. 300-400 даракты 100 сомдон эсептегенде 40 миң болот. 40 миңде мисалы үчүн портердин тыйынын берип, дарынын тыйынын чыгарып, бардыгын неме кыла турган болсо, күнүнө 10 миң сомдон акча иштесе болот ошол агроном. Агроном өзү жалкоодо, өзү жатат да, баягы ушул билбейм эми агроном деген наоборот
менеджер болуш керек да, агроном чуркаш керек, иштеш керек, аракет кылыш керек. Мына ошондой. Түркияда ошондой экен да. Мына Түркиядан бүтүп келген балдар болсо, мына кутту мен айткандай келип иштешет да, алар өзүнүн акчасын өзү табат. Айына жок дегенде эле 100 000 сомдон акча таап турат да. Мына азыр обрезка деген бар. Зыянкечтер менен күрөшүү бар. Илдеттер менен күрөшүү бар. Анан кийин барып туруп, мына ошол бакты системага түшүрүп бергенде, мисалы үчүн бакты отургузганда эч ким билбейт да. Мисалы үчүн мен барсам 1 гектар жерди көрөм дагы, мында карап туруп, так юго-западтан же западта югтон шамал болот экен. Значит, биягын мынияка кылып эккиле. Анан кийин немени болсо жөөктү кылып мындай кылып алгыла. Бияк ылдыйыш экен. Суу, мисалы үчүн бияктан алып койсоңуздар, суу дымып калат дагы, анан кийин тамыр чирийби баштайт. Дегел бул бардыгын айтып туруп, мындай кылып туруп система коюп берип туруп, 1 гектар жерден мисалы үчүн 10 000 сом акча алып койсо болот, агроном барып туруп. Зато баягы ким үйрөтүп ошондой кылып правильный бак кылып бере турган болсо, ол жыргайт. Кийин ал деген түшүм көп болот ада. Шамал болгондо анын дарактары жыгылып калбайт. Ушулардын бардыгын үйрөтө турган агроном да, туурабы? Мына ошон үчүн балдарды агрономияга окуткула. Азыр мисалы үчүн юрист, айланан юрист, Москвага юрист, 400 000 юрист жүрөт Москвада. Экономист, 400 000 экономист жүрөт Москвада. Дагы мугалим, 200 000 мугалим жүрөт. Эмне кыласыңар ону? Туугандарым, балдарды окута турган болсоңуздар, агрономияга, мал чарбага окуткула. Мисалы үчүн бир эле жылкынын канча илдети бар. Ошо жылкынын оорулары менен күрөшө турган жакшы ветврач болуп алса, азыр бир эле жылкыны барып көрүп, дарылап берип неме алса 2 000 3 000 сом. Bir günde 3-4 жылкыны көрүп койсо 6 000 сом. Bir ayda 180 000 сом акча табат. Туурабы? Балдарды агрономияга, мал чарбачылыкка үйрөткүлө. Анан балдарды биоинженер кылып үйрөтүш керек. Мына айтсам, мынанда көрдүңөр, велосипедчен дары чача турган кетти. Мына барат дагы азыр бирөөлөрдүн дарыларын, бирөөлөрдүн огородуна дары чачып берет дагы. Окуган эмес иш жерде, эч нерсени билбейт, зато кесиптин ээси. Барат дагы каждый день уверенный 2 000 сом, 3 000 сом акчасы бар. Мына ушуну үйрөтүш керек да балдарга. Мына азыр жаштар, мына артында турган, мен дагы бүгүн ОРТ тапшырганы келдим. Мына мен дагы окууга тапшырып атам. Мен дагы Кудай кааласа ошол немеге, агрономияга, ошол немеге жаңы факультет ачылып атат. Барып туруп, Кудай кааласа ошол факультетте өзүм сабак бергенче, балдарды окутканча өзүм дагы окуйм, Кудай кааласа. Ошого мына Скрябинада плодовочной факультет ачылып атат. Плодовочной факультети бул бак-тарактардын факультети. Ошол бак-тарактардын мөмөлүү бак-тарактардын факультети. Ошого балдарыңарды тапшыртыргыла. Быйыл Кудайым буйруп насип этсе, окууга бардыгыбыз биргеликте аракет кылайлы. Анан кийин багы мен 30га чыгып калдым, мен 40ка чыгып калдым, мен 50ге чыгып калдым. Мен окусам болобу дегендерге мен айтам, уверенно айтам, болот окусак. Окуу бул мисалы үчүн ошол бешиктен баштап ошол лахатка жаткы чейин илим алгыла деген. Илимди ала беришибиз керек. Пайдалуу, мусулмандарга пайдасы тийген илимден жакшы нерсе жок. Бардыгыбыз аракет кыла беришибиз керек. Балдарыңарды агрономияга окутам десеңиздер 0550 20 0007 WhatsApp'tan суроону голосовой жөнөтүп койгула, голосовой жооп берип коёмун. Кудайым буйруп насип этсе, ушул Измирге биринчи партия хотя бы жок дегенде быйыл бир 150 бала жөнөтсөк, кийинки партияга бир 250 же 300 бала жөнөтөбүз. Анан кийин жыл сайын 1,5 миң, 2 миңден бала жөнөтүп турабыз Измирге, Кудай кааласа. Ошол жерде балдарыбыз барып окуп, билим алып, келип туруп, мына биздин айыл чарбадагы азыр көптүр проблемаларыбызды чечет, Кудай кааласа. Не дейбиз эми? Аман болуңуздар туугандар. Кайрадан эфирден жолугушка чейин. Бүгүнкү эфирдин темасы балдарды агрономияга окуткула. Эң акыркы мындай востребованный кесип бул агрономия болот деп айттык бүгүн. Ошого силер дагы инанып, балдарыңарды балам агрономияга тапшыр деп тапшыртырыңыз. Азыр бизде жок. Бизге эң эле кеминде мисалы үчүн 60 вуз бар экен азыр, жогорку окуу жай. Ошонун жок эле дегенде 40 жогорку окуу жайы агрономия болуш керек. Себеби дегенде биздин 76% элибиз айылда жашайт. 24 эле пайыз элибиз шаарда жашайт. Калгандарыбыз бардыгыбыз айылда жашайбыз. Мына ошон үчүн бардыгыбыз агрономияны жакшы окушубуз керек. Айыл чарба
кесиптерине ээ болушубуз керек. Бардык балдарыбызды агрономияга окутайлы туугандар. Ассаламу алейкум.